колго, тойдон тойго өтүп жүргөн бул көйнөктөрдү бир жолу болсо дагы ачып көрдүңүз беле? Бетинен караганда чоң кишинин көйнөгүндөй көрүнгөнү менен арт жагынан караганда 2 айлык балага ылайык бул көйнөктөр биздин эле базарларда сатылып жатканын этибар албасаңыз керек. Бүгүнкү чыгарылышта Борбор калабыздагы базарларды кыдырып эксперимент жүргүзүүнү чечтик. Куда сатылып? Самый дешевый рубашка. 150. Маленький красный. Что, 50, да? 150, да. Производство какое? Да. Разница есть? Жүз элүү дедиңер, болуш. Эң арзан ошол ба? Бишкектеги Жунхай базарындагы түз жана жекене товарларды сатуучу өз аты жөнүн атагысы келбесе дагы биздин суроолорубузду жоопсуз калтырган жок. Ушундай рубашкаларды алгандар көп болобу? Böyle. Алганда айтасыңар, ушундай рубашкалар бар, аркасы жок, кыска деп, ошондо дагы өздөрү билип алышат. Özür bil ol kötü. А буларды силер кайсыл жактан алып келесиңер? Кайсы производство? Оштон келеби? А буларды атайын алып келип сатасыңарбы, өзүңөр эле? Öyle. Gerek. А көп алабы мындай? Böyle al. Примерно күнүнө канчадан алып кетишет? Эмнеге деп алып кетишет? Toygo da gör. Тойго деп алып кетет, мындай эле билип эле алып. Кыргыз Республикасынын стандартташтыруу мыйзамына ылайык Кыргызстанга кирген товарлар кыргыз стандарттын талаптарына жооп бериши шарт. Ага ылайык төмөндөгү 2 талапка жооп бериши шарт. Биринчиси бул идентификациялык талап. Бул эмне болгон көйнөк, ким чыгарып жатат, кайсыл жерде чыккан, кимге багытталган, модели кандай материалдан даярдалган, размери кандай. Техникалык талапка ылайык размерлери төмөндөгүдөй стандарттарга жооп бериши керек. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин алдындагы стандартташтыруу жана метрология борборунун директору Бердимамат Адамбаев биз тапкан көйнөктөрдүн кыргыз стандарттын талаптарына жооп бербей тургандыгын түшүндүрдү. Жанагындай алдамчылык менен иш кылган эмен көз көрүнүп турат да, баягы эме турган. Анын үстүнө бир да жерде жанагындай маркировка андай мындай деген эмеси жок. Техникалык регламентте ошо мындай деп жазылган. Ушу мындай продукциялардын баары мына экинчи слой деп аталат да. Биринчи слой жана кич кийимдер. Анан мындай экинчи, андан кийинкиси экинчи слой деп аталат. Экинчи катарда кийиле турган кийимдер, жана көйнөктөр, башкалар булар ошо сөзсүз түрдө сертификатталынышы керек. Рынокто көзөмөлдөгөн органдар бар. Бул жерде мынандай жеңил өнөр жай продукцияларын көзөмөлдөөчү орган болуп, бизде санэпидстанция аныкталган. Стандарттарга жооп бербеген товарлардын базарларда сатылып жатканы бул керектөөчүлөрдүн укугунун бузулганы. Товар тиешелүү сапатта болбой калса, ар бир керектөөчү укук коргоо органдарына кайрыла алат. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Улан Ташматов жараксыз товарларды алдоо жолу менен саткан сатуучуларга мыйзам чегинде чара көрүүлөрүн айтты. Эгерде жаңағыдай товардың чектеп қойып, товардың чеги болбосо, анда жаңағыдай накладной деген кагаздар бар, кагаз түрүндө жазып алса болот. Эгерде эч кандай документ болбосо, анда ал өзүн сатып алган факт боюнча бизге кайрылып, ушундай алгам деп, эгерде күбөлөр болсо, күбөлөрдүн айткандары боюнча сатуучунун мойнуна алса, эгерде ооба мен саткам деп, ошол товардын чеки жок деле биз карай беребиз. Мыйзам болгон учурлар аныкталган болсо, анда биз мыйзам түрүндө чара көрөбүз, эскертүү беребиз. Ошол товарды кайра кайтартырып, төлөгөн акчасын кайра керектөөчүлөргө кайра кайтарып бергенге биз жардам беребиз. Эгерде керектөөчүнүн укугу бузулуп жатса, анда каяка кайрылса болот. Жабырлануучулар базарлардын администрациясында керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо бөлүмдөрүндө, жерлердеги атайын уюмдарга, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо башкармалыгынын облустардагы өкүлдөрүнө, ошондой эле 0312 56 33 05 телефонуна кайрыла алышат. Кеземелер жана кийим-кечелер боюнча бажы биримдигинин техникалык регламенти бар. Кыргыз Республикасы бажы биримдигине киргендигине байланыштуу биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн техникалык регламентке жооп берген гана товарларды алып кирүүсү керек.
Ага ылайык кездемелер эки негизги документке ээ болушу керек. Биринчи сертификация, экинчи декларация. Регламентке ылайык кездемелер 3кө бөлүнөт. Биринчи катмардагы, экинчи катмардагы жана үчүнчү катмардагы. Биринчи катмардагы кездемелер адамдын денеси менен түз контактта болгондуктан тиешелүү сертификациядан сөзсүз түрдө өтүшү керек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин адиси Кошубакова Мария Исакуловна кандай гана товар болбосун Евразиялык экономикалык биримдиктин маркировкасы болушу керек. Бул анын бардык тиешелүү анализдерден өтүп, базарда айланууга уруксат алганын билдирет, деди. Ал эми бизге кеп кылаткан могу кездемелер, рубашкалар, ошолордун бардыгы булар средний степеньге кирген үчүн биз 3 жылда бир эле жолу текшеребиз, мисалы, ошо базарларды деле. Аны өзүңөр ойлоп көргүлө, 3 жылдын ичинде жеке ишкер эмне иш кыласын ал өзү билет, туура. Андан тышкары дагы эң мындай айтканда маанилүү нерсе, кепти бар техникалык ремонтту жөнүндө айтпайт, кандай документ болуш керек, кандайдан немеден анализдерди өтүш керек деп. Ошол жасалган иш аракеттердин баардыгы эң акырында келип маркировка деп коебуз, маркировка келип такылат да. Любой продукция бүт анализден өткөндөн кийин анан конечный итогдо ошол товарга маркировка коюлат. Жана ээктин ээс деген маркировкасы коюлуп, это доказывает, что бул продукция бүт баягы анализдерден өтүп, бүт бардыгынан одобрение алып, анан конечный итог ошол маркировканы алынып, значит, этот товар в дальнейшем может обращаться на рынке деген билдирет.